Саламатсыздар, урматтуу менин каналымда көрүүчүлөрүм, сиздерди каналдан көргөнгө абдан кубанычтамын. Кайра эле АКШ Иран ортосундагы кээ бир мындай нерселер болуп жатат. Билесиңер, буга чейин Израиль Газада согушту токтото элек болчу. Газа Хамас менен Израилдин ортосунда тынчтык келишим болсо дагы ал келишим бузулуп жатат. Анан бири менен атышуулар токтобой эле. Эми Газа боюнча кичине кийинчерээк да. Ливанга Израиль абдан чоң соккуларды кылып жатат. Анан ошол Израилдин дагы бир чоң соккусунан кийин Ливанда баса Израилдин аскерлери FPV дрондордон көп жоготууларга учурап жатат да. Анан ошондой бир соккулардан кийин Израилдин аскер күчтөрүнүн Иранда Израилге согуу ийди ракета менен. Эмне болду? Мисалы үчүн 7-8 июнда 2026 жылы мындай ракеталык атышуулар болуп кетти. Иран кайра Израилге баллистика менен атты. Хезбалла биринчи Израилдин түгүндүгүнө ракеталар менен аткылоо жасады жана Хезбалла күнүндүгүгө эле жок дегенде 1-2 FPV дрон менен соккуну өткөрүп жатат. Аскерлерге Ливандагы бүгүнкү күнү Израилдин маалымдамалары боюнча эң көп Израилдин аскерлеринин өлүмдөрү дал ошол FPV дрондордун жумушуна таандык болуп жатат да. Анан албетте Израиль буга жооп берди тез учурда. Бейруттун тегерегиндеги Хезбалланын штаб-квартирасына сокку кылды түштүктүн тарабында. Бир нече киши өлдү, 10дон ашык киши мындай өлдү деп айтылып жатат. Бир нече киши жарадар болду. Анан Иран буга өзүнүн билдирүүсүн жасады. Бул деген Иран дал эле ушул эле маалда 10 ракета менен атты баллистикалык Израилге. Анан Рамат Давид деген авиабазасына сокту. Бул деген Израилдин түндүгүндө. 10 ракетадан 9 атылып түшүрүлдү. Бирок кээ бир ракеталардын сыныктары баары өз максаттарына жетти. Ошо Израилде жарадарлар же өлгөндөр аз деп айтып жатышат. Израилдиктер өзүлөрү, бирок цензура иштеп жатат. Албетте баары бир жоготуулар болду деп Иран тарап айтып жатат. Ошону менен бирге Израиль соккуларды даярдап баштаган. Интернетте фейктер жайнап кетти. Фейктер боюнча Израиль ошо Ирандын аскерлерин жана жогорку деңгээлде турган аскер башчыларын өлтүрдү деген маалымат тарады тез эле сүрөттөр менен, бирок ал тастыкталган жок. Беньямин Нетаньяху Израилдин аскер күчтөрүнө, Израилде билесиңер, азыр ошол шайлоо болгон жатат баса. Мисалы үчүн Арменияда шайлоо болуп, кайра Пашинян утуп жатат азырынча. Ошол 99% шайлоо участоктарынан маалымат алынды. Эми дагы жакын күндөрдө айтылат. Пашинян алды да, бирок анын оппоненттери дагы 21% алды. Дал ошондой эле шайлоо Кнессетке болуп жатат Израилде, жана ошол Кнессеттен Нетаньяхунун оппоненттери утса, ушул премьер-министрди да алмаштыруу болгон жатат Израилде. Нетаньяху соккуларды даярдагыла деди Иранга. Ошол эле маалда Трамп чалды Нетаньяхуга жана соккуларды токтот деди да. Анткени биз азыр ушул сүйлөшүүлөр жүргүзүп жатабыз. Тынч сүйлөшүүлөр ийгиликтүү мындай кандайдыр аякка баратат. Эгерде сен азыр согуйсуң Иранга, кайра сүйлөшүүлөрдү бузасың деп урушту. Буга чейин да интернетте көп ушундай Трамп менен Нетаньяху урушуп атышат. Трамп деген Нетаньяхуну бул деген албетте кээ бир гезиттер жазып атат. Жогорку деңгээлде ушундай компроматтарды куюу ичи, слив жасаучу ушундай гезиттер жазып атат. Анан алар айтып атышат, ошол гезиттер интернет гезиттер, маалыматтык агенттиктер. Трамп Бибини урушту дейт. Эгерде мен болбосом сен жумушуңан айрылмаксың, керек болсо сен түрмөгө кетмексиң. Мен сени сактап калдым деп, мустан сактап калганын айтып атат да. Бул канчалык чын же калп айтыш кыйын, анткени бул дагы атайын операция болушу мүмкүн. Дал ошондой Иранга кол салуунун астында 12 күндүк согушта дал ошол эле сөздөрдү Трамп Нетаньяху менен урушуп атат демиш болуп туруп, анан бир маалда эле ошо 12 күндүк согуш болуп кеткен, Израиль Иранга сокку кылган. Булар деген ирандыктарды атайын уктатыш үчүн ушундай колдонгон да, бул ыкманы. Атайын гесттер аркылуу ушундай согушуп атабыз, бири-бирибиз менен түшүнбөстүктөр болуп атат деген маалымат таратышып. Ошон үчүн Иран тарабы да кооптонду, ишенген жок бул нерсеге. Анан Иран айтты, билдирүү жасады, анын расмий спикери, баягы армиянын спикери деп коет, ошол армиянын пресс катчысы айтты, эгерде азыр Израиль бизге жооп бербесе, биз да экинчи соккуну кылбайбыз деп койду да. Бирок Израиль жооп берди. Жооп бергенде дагы авиа соккуларды аскер объекттерге жасады. Бул деген батыш жана борборку Иранга, ПВОлорго атты, ракеталык атуучу унааларга атты. Жана ошол петрохимиялык же болбосо үй чумай жана химиялык комплекс Мах шаһрындагы ага да атты. Тегеранда да жарылуулар болду, Тебризде, Исфаганда, башка жерлерде болду. Анан бул деген абдан чоң мындай сокку болду бири-бирине. Айтылган тыныгуу да ошол тыныгуу бузулду десек болот. Бирок кайра эки тарап тең АКШнын көп мындай чалуулардан кийин
урушкандардан кийин эки тараптын биз деген эмки соккуну жасабайбыз, токтото турабыз деп Иранды айтты. Биз деген сокпой турабыз деп. Нетаньяху да айтты, азыркы тапта биз сокпой турабыз деп. Ушинтип Трампты укпай койду. Же калп эле укпай койду. Балки мен азыр ушуну айтып атканча кайра сокку кылып ийет. Ким билет да, бирок ошол маалда соккуну токтотту, соккуларды, дардыктарды токтотту, бирок бүгүнкү күнү баардык айтып атышат, ошол тарапта абдан көп курал топтолду деп жатат. Көптөгөн маалымдамалар боюнча ушул жерден бир бале чыгып кетиши ыктымал, кайра согуш күчөйүшү ыктымал, анткени курал жөн эле көп деп айтып жатышат да. АКШнын куралы, Израилде курал топтоп атат. Анан Трамп айтты, биз деген ошо азыр мен укмуштум эле, сонун келишимге келем дейт, ошол келишимди бузбагыла деп айтты да. Бирок Газанын ичинде өзгөчө согуштар болуп атат. Аябай мындай укмуштай соккулар болуп атат. Мисалы үчүн ошол Газанын ичиндеги Хамас Иран менен кошо иштеген, билесиңер. Хизбалла Ирандын проксиси деп эсептелет. Хуситтер да дарданып атат ошол Израилге соккуну кылганда. Ал эми Газада ушундай тынчтык келишими боюнча, кандай десем, келишим деле эмес, мындай тынчтык деле эмес, ушундай согуштар баары бир уланып атат. Октябрдан 25 жылдан бери америкалык Трамптын планы боюнча ошол жерде деэскалация же болбосо согушту токтотуу, тынчтыкты алып келүү иши аракет жүрүп атат. Аяка Казакстан да катышып атат, билесиздер. Чоң согуштар жок, бирок Израиль 64% Газанын жергесин бүгүнкү күнү көзөмөлгө алып жатат. Анан Рафиахта дагы көп атайын операциялар жасап, шаарларды талкалап атат. Ушул деген 70%га чейин баратат. Ошол Нетаньяхунун өзүнүн айтканы боюнча майда, ошо бугу айынын аягында 26-жылы биз деген 70% Газанын территориясын Рафиах менен кошо басып алабыз деп айтты да. Буйрук берди да өзүнүн аскерлерине. Бирок тынчтык келишими боюнча булар деген бир гана 53% кармаш керек болчу Израиль аскерлери. Албетте Хамастын аскерлери кысылды да, жээкке, деңизге кысылып, ошол Кызыл деңиздин четинде отурушат. Андай чекиттүү соккулар уланып жатат. Израиль тарабынан Сахал Хамаска согуп атат, бири-биринен командирлерди өлтүрүп атат. Газанын ичиндеги Ясир Абу Шабабтын кишилерин таап өлтүрүп атышат да. Ясир Абу Шабаб жана башка кландар биригип туруп Хамаска согуш жарыялады Газада. 4-5 үй бүлө күчтүү кландар бар болчу ошо Газанын ичинде. Ал кландарга эми кээ бир маалыматтар боюнча Израиль курал берди, колуна карматты. Ал кландар эми Газада биз бийлик болобуз деп ошол Хамаска каршы согуша башташты. Анткени Хамас көп учурда алардын үй бүлө мүчөлөрүн ушундай силер деген Израиль менен баарлаштыңар деп ушундай башын алып салды да, атып салышты. Ошон үчүн ичинде мындай айтканда мини жарандык согуш болот, кичинекей мындай жарандык согуш болуп жатат. Ошол кландар Хамаска аңчылык жарыялоодо, Хамас менен атышып жатышат. Анын ичинде Израиль дагы ошол кландарга маалымат бөлүшүп жана кээ бир учурларда түзмө-түз сокку кылып ушундай иш аракеттерди улантып атат. Гуманитардык абал Бириккен Улуттар уюмунун маалыматындамасы боюнча катастрофалык, аламаттык мындай ачка болуп атат, балдар өлүп атат дагы. Ошол көп учурда балдар 12 жаштан баштап курал колуна кармап атышат, анан ошол жаш болуп өлүп атышат да. Аларды албетте анан кийин Хамас бул деген биздин шахидибиз болгон деп чыгарып атышат. Ошону мисалы үчүн израилдиктер колдонуп, мынакей көрүп атасыңар, биз балдарды өлтүрбөй эле, биз боевиктерди өлтүрүп атабыз. Мынакей карабайсыңар, муну шахид деп аскер формасында куралчан сүрөттөрүн Хамас чыгарып атат деп айыптатып атышат да. Ошол жерден ушундай нерселер болуп атат. Блогерлер чыгып атат, Хамаста баары жакшы, гуманитардык жардам жетиштүү, мынакей баары толуп кетти, толук тамак ач карын эмес деп ушул чыгарып атышат маалыматтарды. Ошол блогерлерди өлтүрөбүз дегенде калк катмарлары пайда болуп атат. Алардын аркасынан баягы түшүп силер деген эмнеге ошо Газаны жаманатты кылып атасыңар деп. Ошондой нерсе болуп жатат. Ал маалыматтык согуш жөн эле кызуу да ошо интернетте. Эгерде кызыксаңар, баш оту менен кирип кетсеңер, жаман болот да, тим эле алаксып кетесиңер да күнүмдүк турмуштан. Албетте Ливанда Сахал Хизбалла менен алышып атышат. Хизбалла мурункудан караганда азыраак колдоно баштады. Баягы оптоволокно менен коштолгон дрондорду аны рэп менен түшүрүш аябай кыйын. Радио каршы, радио электрондук күрөш үчүн мындай жабдыктар менен токтото албайсың да. Бирок бүгүнкү күнү ошо Ливандан Литани суусуна чейин Сахал кетти. Ошол Бифорт деген стратегиялык мурунку крестоносецтер басып алган, куруп алган. Андан да мурун Рим империясы курган ушундай бир чоң чепке жетишти. Анан ошол эң терең мындай акыркы 25 жылдын ичинде эң терең Израилдин Ливандын аймагына кирүүсү деп эсептелинет. Жана ошол кээ бир учурда убактылуу Ливанда согуш ок атууларды токтотуп жатышат Израиль менен Хизбалла, бирок кайра эле бурулуп кетип атат, кайра эле өтүп кетип атат да. Анан 78-ошол
июнда Израиль Дахияга, Бейрутка дагы соккуларды жаман жасады. Бир нече ушундай адамдар каза болду да ошол жерден. Албетте муну баары Хамас менен да байланыштырып атат Израиль. Хамас да ошо алардан ошо Ливан аркылуу куралдарды алып атат дейт. Ошентип Сахал мисалы үчүн Из-ад-Дин аль-Хаддадты жок кылышты. Хамастын ушундай жаңы аскер башчысын жок кылышты. Бул бригада Из-ад-Дин аль-Кассам деген бригадасы болчу. Аны майдын ортосунда өлтүрүштү, ушундай авиаудар менен Газанын ичинен. Израиль аны айтып атышат, 7 октябрда 2023 жылы ушул киши да соккуну Синвар менен кошо, Ирандагы офицерлер менен кошо ошо бизге соккуну даярдаган Израилге деп айтып жатышат да. Мохаммед Одехти да өлтүрүштү. Аль-Хаддад ошол 26-27 бугу айында 26 жылы өлдү. Ага да авиа сокку кылышты. Аялы менен кичи балдар менен жок болуп кетти да ошол жерден жарылып машинеге тийип. Албетте ошол имаратта болчу дейт, имаратка ракета тийди, анан машинеге чыгып баратканда дагы ошол үй бүлөсү каза болду деп жатышат да. Жакында эле ошол июндун ичинде азыр Сакр Абу Каримди жок кылышты израилдиктер ошол Газадагы. Бул деген Нухба деген Хамастын спецназынын командири болчу, башчысы. Бул дагы ошол 7 октябрда Кибуц Кисуфимге кол салган аскерлерден бири дейт. Газанын түштүк тарабында өлтүрүлдү ушундай авиа сокку менен. Хасан Лабад деген дагы жана башка анын кесиптештери ошо Хамастын башка офицерлери да жок кылынды. Асем Шахбир, Абдуллах Абу Калуб дейт. Мохаммед Абу Марек ошонун баарын жок кылышты. Израиль буларды мындай Хамасты кайра куруп аткан, Хамасты кайра куралдантып аткан, Ирандын кайра акча алып аткан деп айыптады. Ушуну өлтүрүп атат да. Анан албетте эң чоң жоготуулар мисалы үчүн Хамас үчүн бул Мухаммед Синвар менен Яхья Синвар болгон, 25 жыл өлтүрүлгөн. Яхья Синвар жана Мухаммед Дейф дегендер эртерээк өлтүрүлгөн да. Ушинтип Хамас бүт өйдөнкү командирлердин башчыларын жоготту. Орто чендеги командирлер көбү тирүү, бирок аларга дагы ушундай Газанын ичиндеги элди кайрыштырып, Израиль ушундай кандайдыр бир согушту өткөрүп жатат да. Бириккен Улуттар уюму тынбай ушуну баягы геноцид деп атап атат, резолюцияларды кылып атат, Израилге каршы чыгып атат, Израилди ушундай аскердик кылмыштарды жасап аткан өлкө деп айыптап жатат да. Израиль болсо Бириккен Улуттар уюмуна тоотуп да койгон жок. Ошо Бириккен Улуттар уюму толугу менен ушул террористтердин уюктуусу болуп калды деп айтып жатат да. Израиль каршы чыгып атат кадимкидей Бириккен Улуттар уюмуна. Билесиңер, Бириккен Улуттар уюмуна дагы бир кездерде Трамп да Израилге болушуп, биз деген силерге акчаны токтотобуз бергенди деп айткан. Мисалы үчүн силер бир кездерде Бириккен Улуттар уюмунун имаратын курганда ошол жерге АКШ $4 миллиард берген, ошого таза мындай отчет берген жоксуңар, ошон үчүн акчаны АКШ берген токтотот деп. Бириккен Улуттар уюмунан да чыгат дейт АКШ. Ошонун аркасынан кээ бир маалыматтар боюнча жарым жылдан кийин Бириккен Улуттар уюму жабылып калышы мүмкүн да, иш аракеттери токтоп калышы мүмкүн. Анткени бүт башка мамлекеттер берген акча баары бир жетпейт экен. Бүгүнкү күнү кээ бир маалыматтар боюнча ошол карыздар 2 миллиарддын тегерегинде, бирок аны тастыкташ керек да. Ошол карыздар көбөйүп атат. Мурунда ошо Бириккен Улуттар уюмунун төрагасы айткан, ошо эгерде бүт өлкөлөр өз убагы менен взносторду, салымдарды төлөбөй койсо, Бириккен Улуттар уюмунун маселеси көйгөйү, ошо акчалык көйгөйү, каржылык көйгөйү чоң деңгээлге өсүп кетет деп айтып аткан болушчу да. Дал ошондой эле сиздер менден сурадыңар, ошо мисалы үчүн бир суроо болду, Тайваньда эмне болуп атат деп. Тайваньда атайын операция болуп атат. Ал Тайваньдагы операция мындай айтканда баягы Филиппинге каршы болуп атат жана Жапонияга каршы. Бул деген мисалы үчүн тияктан суучулдар, балык улоочулар Кытайдыкы Филиппин деңизинде жүргөндө кээ бир балык улоочуларды ушинтип чек араны ашкандан кийин, суу чек араны ашкандан кийин филиппиналык кемелер мурдакы жылы атып салышкан да, атып чөктүрүп салышкан. Анан дагы бир кичине ошондой ар кандай кагылышуулар, мындай бири менен коркутуулар болуп атат. Ошон үчүн Кытай алакка атайын операция жасап туруп, Тайвандын бир өзүнө, бир жээгине ошо кемелерди жиберди, бирок атышуулар боло элек, бири-биринин жанында эле чоң көлөмдөгү кемелер ушинтип агып жүрүшөт да, калкып жүрүшөт. Бири-бирин коркутуп, Филиппин, Жапон жана Тайваньды Кытай ушинтип коркутуп атат. Бирок эч кандай мындай атайын операция болуп кете элек. Анан дагы сурадыңар, урматтуу көрүүчүлөрүм, ошо Кыргызстандын эгерде ошондой Бириккен Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча комитетине Кыргызстан төрагалык кылса, ошол нерсе канчалык мындай биздин мамлекетке мындай пайданы алып келет деп сурасаңыздар, ал боюнча ошо эртең көбүрөөк айтып берейин же башка күнү бир айтып берейин. Бирок кыскасынан спойлер кылып коеюн. Бул нерсе резолюцияларды көтөргөнгө жардам берет. Кыргызстандын атын көбүрөөк айтканга эл аралык мейкиндикке жардам берет. Жана ушундай пиар да, мындай өлкөнүн атын көбүрөөк атаса болот. Эл аралык пиар болот. Кыргызстан изин калтырат эл аралык ушундай мейкиндикте, тарыхта жана маалыматтык мейкиндикте. Бирок мындай айтканда бүгүнкү күнү Бириккен Улуттар уюму
мындай бир эле буйрук менен армияны жибере албай калды эч жака. Ошон үчүн бул деген бир гана дипломатиялык жана пиар эффект, маалыматтык мындай кандайдыр бир нерсени жасайт биз үчүн. Балким ушул нерсе дагы кошумча инвестиция тартканга жардам берет, санкцияларды кичине басаңдатканга жардам берет. Бирок биздики дал кайсы суроолордо биздин тарапка түштү, бул деген гендердик теңдик, аял менен эркектин ортосундагы теңдик, адам укуктары, ошол адам эркиндиги деген ошо темалар көбүнчө Кыргызстанга тандык болуп турду ушул маалда, ушул азыркы мандатта. Ошон үчүн туугандар, ал боюнча да кичине көбүрөөк башка күнү айталы. Азырынча кайра күйүүчү майларга болгон баасы бир аз өйдө түшүп, кайра ылдый түштү. Ушундай алтынга баа ылдыйлап жатат. Дүйнө жүзү карап атат да, эмне болор экен азыр Иран менен Израилдин ортосунда. Анткени ушундан биздин да логистикабыз аябай көп көз каранды. Комментарийлериңерди күтөм. Сиздер менен Искендер Шашеев болду, саясаттануучу, экономист. Бизнес пландоо боюнча Адис, бизнес план Тео керек болсо сиздерге видеонун сүрөттөмөсүндө телефондор бар, ошол аркылуу WhatsAppка жазсаңар, баарлашабыз, сүйлөшөбүз. Анан албетте мыкты документтерди жазып беребиз. Эмки видеолордон көрүшкөнчө.